E9 визамен келгем, жумуш визасы, башында заводдордо иштеп. 6 ай, 9 ай ушундай окуса, экзаменден сөзсүз өтөт. Кореяга келгенге чейин Кыргыз Корей коллежинде мугалим болуп жүрдүм. Иян мугалим, Иян корейчатым. Дагы бир эмеси бул биринчи мугалим сыяктуу. Кыргызсыңбы дейт, кыргызча аябай таксир эткенсиң, улутуң кайсы дейт. Кыргыз кыздары менен кореянка кыздардын айырмачылыктары. Өзүн өлтүрүү аябай көп адамдар. Миңге жакын иштеп сатып урушуп кетким келет да. Сабырым чыдабай калат. Хейтерлерин барбы? Бирөө жазган болчу, сен кыргызча сүйлөй эле койчу, кыргызча жарандың алып эле салчу деп. 여러분 재밌게 봐주셔서 너무 감사드리고 저도 앞으로 Ассаламу алейкум достор. Мына бүгүн биз Кыргызстандан келген биздин бекендешибиз Адилет менен тааныштык. Жакында корей кыргыз тилинде китеп жазыптыр. Ошону өркүндөтүп, өнүктүрүп жүрөт. Адилеттин Кореяда болгон жашоо турмушу менен бүгүн таанышабыз. Абдан кызыктуу. Инстаграмда дагы аябай популярдуу экен. Адилеттин бүгүн өзүң Корея жөнүндө жашоо турмушу менен бизди тааныштырып берсең. Мен Кыргызстандан келдим. Азыр Кореяда 2-жыл. Кыргызстанда корей тили лингвистика окуу жайын аяктап, анан бул жака келип, азыркы учурда котормочу жана мугалим болуп аректенип жатам. Анан айта кетсең, ушул биздин көрүүчүлөрдөн эң көп келген суроо кандай виза менен келдиң деген суроо да. Ошол жөнүндө кыскача айтып берсең. Негизи бул жака келгенде мен E9 виза менен келгем, жумуш визасы менен. Мен дагы башында заводдордо иштеп, азыр болсо өзүм кызыккан, өзүм кесибиме ылайыктуу жумуш менен алек болуп жатам. E9 визасы бул Кореяга иштөө үчүн келген чет өлкөлүк жарандар үчүн. Бул визаны 39 жашка чейинки айым же эркек баардыгы ала алат. Онан айтсаң, ушул визаны алыш үчүн тил билүү керекпи же билүү керек эмес? E9 визасын алыш үчүн албетте тил билүү керек. Аз дегенде 3 ай окуп, же болбосо эгер жакшыраак өзүңө ишеничтүү экзаменден өтүү үчүн 6 ай, 9 ай ушундай окуса, тилди жакшы бышыктырып окуса, анда экзаменден сөзсүз өтөт. Экзамен өткөндөн кийин 1 жыл ичинде контракт келет, келишим. Контракт келгенден ушул жака завод жумуштарына өтө алабыз. Тилди өзүңчө окуса болобу же бир жерге барып окуш керекпи ушул? Эгер буга чейин башка тилдерди өздөштүрүп, полиглот болсо, анда өз алдынча үйрөнө алат. Мисалы мен чыгарган китепти алып, өз алдынча окуй алат, бардык кыргыз тилинде болгон үчүн. Эгерде буга чейин тилди үйрөнгөн эмес, бир аз тил жагында өзүнүн таланты жок болсо, анда курстарга барып, атайын үйрөткөн Кыргызстанда. Бардык эле курстар жарай берет да, корей билген же өзүнчө бир эмелер бар, мекемелер барбы, только ошол жактан окуш керек? Бул APS Topic деп коет, ошо APS Topic'ти өзүнчө окуткан курстар бар. Анда аны окутпаган да курстар бар, бирок көп эле курстар окутат. Кыргызстанда эмне жумуш кылдың, эмне менен алектенип жүрдүң Кореяга келгенге чейинчи? Кореяга келгенге чейин Кыргыз Корей коллежинде мугалим болуп жүрдүм. Ошол жакта мугалим болуп жүрүп, анан бул жака контрактым келип калды, жумуш боюнча. Анан ошентип бул жака келип калдым. Эмнеге кетем деген максатың бар беле же кандай, эмне үчүн бул ой пайда болду да, кандай ой пайда болуп калды? Негизи мен корей тилин таңдаганмын кесип боюнча. Анан бул жактын билими, маданияты мага аябай кызык болчу. Ошон үчүн бул жактын маданиятында өзүм жашап көргүм келди. Анан билим алып бул жака келип калдым. Именно эмне үчүн корей тилин тандадың да? Жаш кезимден бери котормочу болгум келчү. Тилдерге кызыкчумун. Кайсы тилди таңдарымды билбей, мен негизи бир тууган байкем Кытай тилинен котормочу. Анан Кытай тилине болгонго ошо окшош тил болсун, же жапон тили, же корей тили деп атып, корей тилин таңдап калганмын. Корей тилин Кыргыз Корей коллежинде, Бишкекте жайгашкан, ошол жерде окудум. Ал жерди бүткөндөн кийин Корея институту Орто Азиядагы ошол жерге барып, лингвистика тармагын окуп бүтүрдүм. Ошол деп атып кызыгып калдым. Бул жака келгенде анан сага жактыбы, анан эмнелер таң калтырды, эмнелер таң калтырбады, ушул өзүң жөнүндө, Корея жөнүндө ойлоруң кандай болду, ушуну айт. Албетте Корея аябай жакты. Таң калтырган болсо, мага эч нерсе деле таң калтырган жок, себеби мен Кыргызстанда 16 жашымдан бери корей маданиятында жүрдүм. Ошол корей мугалимдерим менен ошондой тамактары бүт баарын ошо окуп көргөндүктөн бул жака келгенде мен туугандын үйүнө келгендей эле болду да. Анан кыргыздар менен корейстердин айырмачылыгы бар экен? Айырмачылыгы чоң. Мен негизи ошо Кыргызстанда окуп жүргөндө эле байкагам. Алар аябай эмгекчил, мамилеси аябай жакшы. Тамак аш боюнча көбү келгенде кыйналдың, кыйналбадыңбы тамак аш? Жок, мен ошо Кыргызстанда эле байкем дагы ачуу тамак Кытай тили болгон үчүн ачуу тамак жегенге биз үйдөн ачуу тамак күндө жасап жечүбүз. Кореяга келип түштүңөр да. Андан кийинки кадамыңар кандай болду? Бул жака түшкөндө, бул жака Кореяга негизи 10 адам, 20 адам, кээде 100 адам ушундай алып келишет. APS компаниясы, бул жака жумушка чакырган компания, мамлекеттик, ошол тосуп алат дагы. Анан аларды отелге алып барат. Ошол жерде 3 күн сабак өтөт, коопсуздук сабагы. Мондай иштеш керек, заводдордо абайлагыла деп коопсуздук сабагын өткөндөн кийин, анан ошол ар бир заводдун өзүнүн башчылары, директорлору келип, жумушчуларын алып кетишет. Силерди тосуп алышат, жайгаштырышат.
иш менен таанышты. ооба. Жайгашып бүткөндөн кийин ушул эмне иштерди кылмак ушул жерде? Биринчи келгенде эле ошо тааныштырып, бүгүн моуну кыласың, жумуштагы байкелер, эжелер ошо муну кыласың деп башында өстө көрсөтөт. 3 ай сынак болот. 3 айдын ичинде үйрөнүп, шашпай 3 ай үйрөтөт. 3 айдын ичинде үйрөнүп кете алдыңбы? Ооба. Үйрөнө албай иштен чыгарып койгондор болдубу? Жок, анчалык деле кыйын үйрөнө албай турган жумуштарды бербейт. Буну бас, тигини бас дегендейлер жок. Бир сыйра көрсөтүп берсе, ошол ишти алып кете алат. Албетте. Негизи тилди билсе эле, эгер тилди бир аз жакшыраак билиш керек. Кээде ошо тил жагынан түшүнбөй, муну тигин алып барып, тияка алып барып кой дегенди түшүнбөй калып эле. Простой эле нерселерди билип алса, башында ошо оңой эле болот да. Анын үстүнө кыргыз жарандар үчүн, кыргыз жигиттери үчүн негизи кыргыздар бүт нерсеге көнүп кете берет да. Ошондой жөндөмү бар. Жетимиш өнөрдүн ээси эмеспи? Сенин инстаграмыңды да көрдүк да, мындай баары эле сенин улутуңан башталат. Улутуң жөнүндө айт. Улутум кыргыз, жете атам кыргыз, жете апам кыргыз. Билбейм эмнеге мындай, балким илгерки кыргыздардын каны ойгонуп баштаган. Чындыгында бул сенин келбетиң бир өзгөчө экен, ошон үчүн элдин кызыгуусун арттырат экен да. Ушул Кореяга келип өзгөрдүң деп ойлойсуңбу? Кореяга келип эмес, корей тилин үйрөнүп баштап, эми баары бир билим алуу адамды өзгөртөт. Анын үстүнө тил үйрөнүү, сен канча көп тил билсең ошончолук ошончо адамсың дейт го. Маданият жагынан өзгөрөсүң, көз караштарың кеңейет. Тил мага көп таасир берди. Албетте Корея адамдарында жакшы жагын алдым. Мисалы кандай жакшы жактарын алдың? Тамактанганда мындай чөп чарды көп жешет го булар. Ошондой нерселерди, ден соолукту кароо, башка адамдарга сылык мамиле кылуу, башка жакшы ойдо болуу, ошол нерселерди көбүрөөк чыңдаштырдым деп ойлойм. Инстаграм Ян мугалим ушул эмнени түшүндүрөт ушул ник? Ян мугалим, Ян корейче атым. Анан ошо Ян мугалим деп ачканмын. Дагы бир эмеси бул биринчи мугалим сыяктуу ошого байланыштырып ачкан. Инстаграм баракчаңда сага эң көп келген суроолор кандай болуп атат? Кыргызсыңбы дейт эң көбүнчөсү. Кыргызча аябай так сүйлөткөнсүң, улутуң кайсы дейт. Корея тууралуу сурашат. Кореяга кантип келсек болот? Кантип бардың сен? Кайсы жолу иштегенди кантип барабыз? Окуганды кантип барабыз? Азыр жашым момчада, корей тилин үйрөнсөм боло береби дегендер бар. Кеч эмеспи деп. Булардын баарына жооп берип үлгүрүп атасың. Баарына жооп бербейм. Көбүнчөсүнө ошол сторис аркылуу жооп берем. Туура келсе ошону скриншот кылып алып туруп сториске кылсам баарына пайдалуу болот. Анан баарына жооп бергенге убактым жок. Балким кийинчерээк ошол аз видео тартып киргизип калаттырмын. Ошончо популярдуу болуп кетем деп ойлондуң беле же кандай? Азыр 24.000 катталуучум болду. Бул бир айдын ичинде. Анчалык деле популярдуу эмес, бирок мындай бат болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Сага бирөө совет берди, Инстаграм жүргүз деп. Мен негизи Инстаграмды баштаганыма 4 жыл болгон да. Ошол кезде Кыргызстанда мугалим болуп жүргөндө, коллежде баштагам. Ошондо сабактар киргизип, грамматикаларды түшүндүрүп. Бирок ал кезче рилс жок болчу, мындай адамдар. Камера да жакшы эмес болчу. Ошол себептен көп адам деле катталуучу жок болчу. Жыл бою аракет кылып жүрүп, жакында эле ошо бир видеом аябай элдердин назарын көп буруп. Кайсы видео? Эмне жөнүндө видео? Кореяда бир кафе бар болчу. Ошол кафенияда самолеттин түрүндө жасалган да. Интерьер ошондой болчу. Туалети дагы ошондой интерьер болчу. Аябай кирди. Андан кийин кече жакында Кореядагы ооз ачуу тууралуу видео киргизгем. Ал дагы аябай. Канча просмотр болду? Ал 500 миңдей болду. А берки болсо 700 миңдей просмотр болду. Ошолор аркылуу адамдар көп катталды. 20 күндө 20 миң болду да. Күнүнө. Корей тамактарынан айтып берсең, сага кандай тамактары жакты, жакпады, кайсыны жей аласың, кайсыны жей албайт экенсиң? Корей тамактары баарын эле жакшы жейм, эгер адал болсо. Чочмо эти жок болсо, калган тамактардын баарын жейм. Негизи Корей тамагы бул шорпо, кукпап деп коет. Анан ошо шорпого күрүч, ошону аралаштырып жегенде ошол илгерки корейлер аябай жакшы көрүшөт азыр, ажошийлер. Мен да ошондой тамакты көбүрөөк жакшы көрөм. Шорпого күрүчтү аралаштырып жеген. Ар бир тамактанганда күрүч жейт туурабы? Ооба, ар биринде күрүч бар. Ар бир тамагында Корея ашканасынын өзгөчөлүгү панчан болот, салаттар, анан ошол шорпо, андан кийин ошол күрүч болот, илгертен келген. Корейлер тамактанууну күрүчсүз элестете албайт. Анан ошончо деле биздин тамактарды сагынасың? Да, анчалык тагынып, ошондой жегим келип, ошондой адамдар болот го, куса болуп. Менде андай жок. Мен себеби мени ошондой тарбиялангам да, мындай кайсы жерге түш келбейин, ошол жерге көнүп кете тургандай тарбиялангам да. Кээде эсиме түшөт, ысык нанга майды сүйкөп жегим келет, тыбыт жегим келет. Апам жапкан нанды сагынам. Биреткаң тууралуу дедим эле да. Биз да сени ошол рилстерден көрүп калган. Бул идея беле жашыл эмеде чыккан же случайно эле ошондой болуп калдыбы? Жок, жашыл түс жөн эле көзүмө бат цвет ылайыктуу болуш үчүн жашыл түс жакшы көрөм. Бул да жашыл. Беретке болсо стиль өзгөрүп турган жакшы көрөм. Апам да жакшы кийет, ошо жакшы көрүп кийет. Кореяга келгенден стилиң өзгөрдүбү? Өзгөрдү деп ойлойсуңбу? Ошо корей тилин үйрөнүп баштаганда баштап интернеттен көрөсүң, мындай жакшы көрүнөт экен, кийип көргүң келет. Кээде өзгөрүп турат. Сен корей тилин жакшы билет экенсиң. Бул жерде кореецтерден таң калуу ушундай болобу? Ооба. Жакшы билет экенсиң деп. Аябай таң калышат корейлер. Кээде чочуп кетишет, мындай корейче сүйлөй берсең, сен ушунча жакшы билесиңби деп, мындай учурлар болот. Кореяда канча пландап атасың?
көп эле 10 жылго ашып кетсе 30 жашка чейин жүрүп ошол убакытка чейин тажрыйба топтоп билим алып андан кийин Кыргызстанга барып өзүм максаттарымды ишке ашырсам дейм. Анда сен жакын арада кетип кеткенсиң да. Ооба. Ушул убакыттын ичинде сен мисалы кореянка кызды көрүп жактырып калсаң үйлөнөт белең? Улут таңдабайм. Эгер ойлорубуз, көз караштарыбыз так келсе, үйлөнмөк корей кыз болсо деле. Адебине карап. Ушул убакта сен кореянка кыздар менен сүйлөшүп көрдүңбү, мындай мамиле куруп көрдүңбү? Корей кызым болгон, сүйлөшүп, анан азыр сүйлөшпөйбүз. Ал менен сүйлөшүп калганга жакты, жагып калып, анан айтсам макул болуп, ошо сүйлөшүп калганбыз. Анан бара көз карашыбыз так келбей. Кыргыз кыздары менен кореянка кыздардын кандай айырмачылыктары бар экен? Аябай мындай талап көп болот. Өзүнө көңүл буруу, дайыма ошого көңүл буруп жүрүшүң керек да. Кызганчагыраак болушат аябай. Жаныңда эч кыз болбош керек да, эгер ал менен сүйлөшсөң. Телефонуңду текшерип алып. Анан ошол талаптардан кандай талаптарды койду сага мисалы? Башка кыздар менен такыр сүйлөшпөйсүң, мындай мамилең такыр болбош керек. Бир гана ошол эле болуш керек. Сен Кыргызстанга алып барам деп аракет кылып көрдүңбү? Айтып көрдүңбү мындай? Кыргызстанга келин болосуң, барып нан жаап, тазанга тамак бышырып, ушундай кыласың деп айтып көрдүңбү? Кандай болду? Жок, андай айтып көргөн жокмун. Балким ал деле ойлогон окшойт, мен бул жакта өмүр бою калам деп. А эгер корей кызын алып калсам деле, мен ал жака барып нан жаап, эме кылып турпайм. Эгер өзүнүн кесиби болсо, өзүнүн кесиби боюнча иштеп, мен Кореяда өмүр бою жашай албайм. Эгер бала чакалуу болуп, бул жакта калам десем, бала чакама көбүрөөк зыян тийип калат себеби. Бул жакта билим жогору, шарттар аябай жакшы, бирок өзүн өлтүрүү аябай көп. Адамдар бир эмнеликтен билбейм, бирок мен өзүм бул жака келгенден кийин өзүм көп стресс болом, ойго батып кетем. Корея аралы ошондой адамды кысып коет экен да. Кенен жашай албайт экенсиң, буллинг деп коет го, ошол сыяктуу. Эгер балдарым да ушул жакта төрөлүп эме болсо, анда аларга көп травма болуп калат. Мага жасалма сезилет булар. Кайсыл жерге барбай, жас сенден кийин уже башка маска кийгендей да. Чын жүрөктөн сүйлөшкөндөрдү көп жолуктура албадым. Анан бул жакта бат өнүкпөдүбү Корея? 60 жылдын ичинде эле адам тарыхында болуп көрбөгөндөй бат өнүктү да. Булар ошол калыпта калып калды. Адамдар жетишпей атат да. Күн сайын азыр өнүгүп атпайбы? Дүйнө өзгөрүп атат, ошол нерсе үйрөнүп жетишпей калып атат, ошон үчүн ошол себептен дагы булар өзүнүн жашоосуна эле көңүл буруп, мамиле башкалар менен калып калды окшойт деп ойлойм. Мисалы биз кыргыздар жай баракка жашай беребиз да. Айыл жергесинде, мисалы эртең моуну кылышым керек деп мындай пландарды коюп түзбөйбүз. Кыш кезде кышты отун алып коебуз, жаз кезде уйларды тиги жака бул жака жайгаштырып ошол нерсе эле да. Кореяда көрүп атасың го жанагы кинолордо, дорамаларда же популярдуу жылдыздар, ырчылар өздөрүн уход кылып, мына эркек балдар дагы өздөрүн уход кылып, боенуп, өздөрүн карап жүрүшөт. Ушуга кандай көз караш? Эгер боенсо анда көз карашым жаман, аябай эле. Боенуп, мисалы помада коюшат корейлер көбүсү, бетине таналка коюп агартышып, каштарын теришет. Мен бул нерселерге аябай абсолютно каршымын. А бирок эгер мындай таза кийинип жүрсө, чачын таза карап, жакшы прическалап жүрсө, анда ал нерсеге көз карашым жакшы. Адилетаны айтсаң, ошо жакында китеп чыгарыпсың го. Ооба. Ошол китеп тууралуу айтсаң, эмне деген китеп, эмне жөнүндө, кандай болуп идея келип калды ушул китеп чыгаргангачы? Бул ошо Корея алифбеси, ал жакта ошо тамгадан башталып, грамматика, сөздөр, диалогдор, корей тилин түстүртөн үйрөнүү үчүн керектүү сөздөр, грамматикалар жана тамгалар. Кыргызстандын статистикасын карасаң деле, орус тилдүү окуучуларга караганда кыргыз тилдүү окуучулардын билим деңгээли төмөн да. Бунун себеби кыргыз тилинде китептер жок да, окуй ала турган. Корей тилин үйрөнүп баштаганда эле ошол нерсе мага оюмда бар болчу, ушундай китептерди кыргыз тилинде чыгарсам деп. Анан бул жакта да, Кыргызстанда да сатыкта бар Азыр Кореяда калбай калды, а Кыргызстанда сатылып атат. Ошону чыгарганда мындай сурагандар аябай көп болдубу? Спрос бул жерден кыргыздар сурап сага. 1000ге жакын китеп сатылды окшойт. Кыргызстанда бул жакта тең. Азыр Кыргызстанда сатылып атат да? Азыр Сатыкта бар. Кыргызстанда. Анан аны кантип алса болот? Аны алыш үчүн ошо Instagram баракчама эле жазышса, жеткирип беришет, кайсы жакта. Анан баасын айтып койсоң, Кореяда канча турат? Кореяда 56.000 вон болчу, а Кыргызстанда 1450 сом. Ошол китепти корейский үйрөнөм дегендер алып, баш аягына окуп чыкса, корей тилин үйрөнүп калабы? Түртөн үйрөнүп калат. Эгерде корей тилин каерден окуйм, кантип окуйм десеңиздер, Адилеттин китебин сатып алып, окусаңыздар болот. Аны алыш үчүн Адилет менен байланышыңыздар. Аны толуктап кетейин. Азыр үстүртөн дедим го. Үстүртөн үйрөнгөн дегенде биз мисалы кыргыз тилинде эле күнүмдүк сүйлөгөндө үстүртөн эле сүйлөйбүз да. Күнүнөн эле кайталанган сөздөр. Эмне кылдың, тамак жедиңби, тур, тияка бас, бул жака бас. Тил үйрөнгөндө дагы ошол эле нерселер да. 600-700 эле сөз үйрөнөсүң, ошолор деле күндө кайталай бересиң. Ошол нерселердин баары ошол жакта бар. Күнүмдүк сөздөр, бытовой сөздөр. Бирок ошончо сөздөрдү билсе, сүйлөшкөнү жетишки болот. Азыркы убакта эмне жумуш кыласың? Эмне менен алектенесиң? Азыркы учурда котормочумун. Анан ошол соц тармактарда бир аз активдүү. Эмне услуга кыласың? Котормочу болгондо ошол Кореяда корей тилин билбеген чет өлкөлүктөргө 100.000, 250.000ге жакын теңгеден келгендер. Ошолорго корей тилин билбегендерге больницага барып, адвокаттарга мыйзам тууралуу керектүү
нерсе болот, миграционныйга барып ошол жактардан иштерин. Ошол услугаң канча болот Кореяда бул? 150 миң вон бир күнгө. Көбүнчө сени кантип табышат кардайлар кантип? Негизи буга чейин TikTok'тон көп Аха. келчү. Анан жакында ошо Instagram'да жакшы болуп кеткенге Instagram'дан дагы жазышат. Бул услуга котормо кандай форматта өтөт? Эртеден кечке барасыңбы же кандай болот? Же телефондон которосуңбу? Эгер онлайн болсо, онлайн болот. Берем. Телефондон сүйлөшүп бере алам, мисалы. Сүйлөшүп берип коюңузчу, телефон аркылуу которуп бере алам. Эгер барыш керек болсо, барып которуп бере алам. Бизди Кореяда көргөн кыргыздар больницага барган, тилден кыйналып атсаңар, адилетке кайрылсаңар болот. Биз ошол Instagram баракчасын бул видеонун түбүнө ссылка кылып калтырып кетебиз. Тил боюнча баардык жардамдарды берет. Кореяны мактап эле атабыз, баягы жакшы жери көбөйүп кетти. Бирок ошончо дагы бул терс жактары болсо керек. Сага кандай жери жакпайт? Мага жакпаганы корейлердин өзүнүн бул аябай мелочь деп коет го орусча, ошондой болушат. Ынжык. Ынжык. Ошол жагы мага аябай жакпайт. Урушуп кетким келет да. Сабырым чыдабай калат. Жашоосу болсо, минус жактары кысым, андай стресс болуп, ошондой көп болот, депрессия. Сен да ушинтип депрессияга түшүп калганда эмне кыласың? Депрессияга түшкөндө деңизге барып, алып калсамакты, деңизге барып, Деңиз жайына барып ыйлап алам. сырымды айтып. Кореяда жүргөндөргө эң популярный суроо бар го. Мени чакыртчы мени дегенчи. Ушул сен жардам бере аласыңбы? Колуман келген жардам бул ошол кантип келиштигин үйрөтүп бере алам. Ушундай кылсаңар, ушундай аракет кылсаңар келе аласыңар, момундай документтер же момун жакка барып окуп, ошол документтер ушул жакка тапшырсаңар деп, анан бул жакка мен эгер менде визам дагы аябай күчтүүрөөк виза болсо дагы мен үй бүлөмдү гана чакыра алам да. Тааныштарды, туугандарды чакыра албайм. Аялымды, бала чакамды эле чакыра алам. Анан көбү түшүнбөшү мүмкүн да, бул чакыргысы келбей атат. Көбү ошентип ойлошот экен да. Көбүнчө виза менен да. Виза алыш дагы оңой. Виза алуу үчүн ошол бизге эмес, ошо элчиликке барып таарыныш керек да. Ооба. Кыргызстанды сагынып атасыңбы? Кеткиң келип атабы? Албетте тууган жерди сагынасың, бирок мындай кээде баргым келет, эме болгондо, мындай тааныштарым, досторум ошол тойлордо жыргап жүргөндө, жакшылыктарда жыргап жүргөндө ошондо барып, мен да чогуу болсом деген. Менимче чет өлкө жүргөндөрдүн көбү Тойдон кур калып атышсың. тойдон. Ошо той демекчи, корейский тойлорго барып көрбөдүңбү? Ооба, жакында менин досум үйлөндү, корей досум. Ошонун тоюна бардым. Биринчи жолу болду. Ошол досумдун тоюна бардым. Кандай болду? Эмне айырмачылыктары бар экен? Айырмачылыктары өтө чоң айырмачылыктар. Бизде көп чыгым болот, анан өтө кызыктуу кылыш үчүн көп тамак жешет бизде. Бул жакта биз келдик, келип эле кирип отурдук залга. 2 жаш чыкты. Анан достору ырдап беришти. Кыздын достору, балдардын достору. Ошентип анан бата кылышты. Ушундай бактылуу болгула деп. Анан болду, чыгып туруп буфет бар. Эгер сен кошумча кошсоң тамак жеп кетесиң. Ошол эле. 2 саат болду. Тойго барганда эмне кылышың керек экен? Кошумча кошосуңбу же эмне кыласың? Бир нерсе алып барасыңбы? Кошумча кошосуң. Эгер сага анчалык эле тааныш эмес, кээде 1-2 эле жолу көрүшкөн адам болсо, анда 50 миң вон. Жакыныраак таанышым болсо, мен 100 миң вон бердим. $100 жакын. Өтө жакын тууган таанышың болсо, анда өзүң каалашынча көбүрөөк бере бересиң. Кошумча берүү болот. Ошо кошумча бергенден кийин анан сен тамак жей аласың. Эгер бербесең жей албайсың. Тамак жей албайсың. Тамак жей эле ошо келип көрүп кетип каласың. Анан дагы бизге окшоп мындай жылдыздар чакырып, Мирбек Атабеков, Нурлан Насиптерди чакырып, анчалык чыгым кетиришпейт. Бир жылкы союп, аябай көп тамак, 3 маал тамак жешпейт 6 сааттын ичиндечи. Биз өтө көп чыгым кетиришпейт, жакан кылып өткөрүшөт. Тоюна K-pop'ту чакырбайт экен. Жок, андай жок, BTS, Blackpink андай чакырышпайт. Бул жерде корейлер кыргыздарды көрүп, таң калган жерлери барбы? Суроолорду берип, кызыккан жерлери барбы? Негизи Кыргызстанды жакшы билишпейт корейлер. Бул жакта бизди таанышпайт. Кыргызстан десең кайсыл жакта дешет, анан Орто Азияда десең дешет. Анан мени көрүп, аябай момундай тилге жөндөмүң аябай жакшы экен дейт. Алар 12 жыл мектепте окушат, ага чейин бала бакчада окушат. Ошончо жыл, 20 жыл окуп, англис тилин такыр билишпейт да. Жанагысы мындай 1-2 сөздү кураштырып да сүйлөй алышпайт да. Сен ошо бат эле тил үйрөнүп турсуң деп. Анан мен корей тилинен башка да тилдерди билем, ошондо айтсам, чынында тилге болгон жөндөмүң бар, аябай жакшы экен деп айтышат. Анан Кыргызстан тууралуу мен жаңы корейлер менен таанышкан сайын, мына мен өлкөм деп кыргыз сүрөттөрүн көрсөм, аябай кызыгышып, жаратылыш аябай кооз экен деп таанышат. Квартира жөнүндө айтып берсең, көбү сурашат да, мен баргандан кийин кантип квартира сыман этем, кайсы жактан издейм, кантип табам, төлөмдөрү канча депчи. Квартира кыймылсыз мүлк агентствосуна эле барса, ошол жактан табып беришет, акчасына жараша. 300 миң вондон жогору башталат. Залог төлөш керек болот. Залогу жоктор дагы бар. Алар комната кичинерээк болот, бөлмөсү. Ошол кыймылсыз мүлк агентствосуна барса эле табып алышат. Сен уже блогер болуп калдың да. Баары сени ушу мактап, жактап, ар кандай комментарийлерди жазышат. Ошондой эле терс жактары да болот да. Сени жаман көргөн, мындайча айтканда, хейтерлериң барбы? Жаман суроолорду берип, урушуп, жактырбай, үйрөтүп, андай кылба, мындай кыл
символ деген нерселер барбы? Эки түр адам бар. Кээ бирлер стилимди жакшы көрсө, кээ бирлер ошо стилимди жаман көргөндөр бар. Кээ бирлер ошо кыргызча сүйлөгөн маябай жакшы көрсө, кыргызча сүйлөгөн маябай жаман көрүп жазгандар бар мисалы. Сен кыргызча сүйлөй эле койчу. Баягыда ошентип бирөө жазган болчу. Сен кыргызча сүйлөй эле койчу. Кыргызча жарандың алып эле салчу депчи. Анан кийингениме дагы көп басышат. Эмне себептен билбейм. Сен гейсиңби деп көп ушундай комментарий келишет. Бирок буларга мен да андай деле ошон үчүн видео жүктөп атам да алар өздөрүнүн оюн жазыш үчүн. Ар ким өзүнүн ой жүгүртүсүнө жараша ойлонушат. Анчалык деле аларга таарынычым жок. Кечире албагандай жүрөгүңдө калып калган бир ушундай жаман комментарий. Баягыда бирөө ошо энеңди деп сөккөн бар экен. Мен өзүм үчүн эмес, ошо апам үчүн. Энеге да азылбай эле сүйлөсө болбойт. Апаң асылган үчүн Эгер обидно ошо үй болду. бүлөм азылсам да мага катуу тиет. Өзүмө азыла берге. Блогер болом деген башка биздин көрүүчүлөргө кандай советтерди бересиң? Ушу сага окшоп сенин жолуңдай кантип мындай блогер болуп кетиш керек? Башка блогерлерге окшоп өтө мындай контентти өзгөчө кылып киргизип андай эмем жок. Болгону мен ошо Reels'тин күчү аркылуу эле адам топтолуп калды. Ошол мен азыркы учурда Reels күнүнө жүктөп, ошо аккаунт кызыгандан кийин күнүнө жүктөй берсең, аккаунт кызыйт экен да. Анан ошо сенин видеолоруңду рекомендацияга, сунушка чыгарып баштайт экен. Бир аз кызыктуураак кылып, видео жаңы башталганда 1-2-3 секундтун адам ошо токтоп калыш керек да. Өткөрүп атканда, сен 1-2-3 секунд ошо кармап калышың керек да. Мисалы мен эң көп просмотр алгандарым ошо мен келбетимди көрүп токтоп калышканда, мен эмнени сүйлөткөнүм болуп кала депчи. Фишкаң сен ушул келбетиң экен да. Ошондой окшойт. Анан кийин өзгөчө келбетиң менен кыргызча сүйлөгөндүгүң менен сен көрүүчүлөрдү кармап калат экенсиң да. Анда эмесе достор, биздин Адилетти колдоп, TikTok'тон, Instagram'дан баракчаларына катталыңыздар, чыгарган видеолорун колдоп, лайктарды басып, бөлүшүп, Адилетти колдоп туруңуздар. Бул биздин Кореядагы биринчи мугалим. Адилеттин Instagram баракчалары, TikTok'то баракчалары аябай кызыктуу. Кореядагы жашоо, турмуш, кызыктуу нерселер, анан корей тилин үйрөтүү боюнча кыргызча сонун роликтерди жүктөйт. Обязательно подписка болгула. Сөзсүз китептеринен сатып алгыла, Кыргызстанда да сатылат, Кореяда да жакында сатылып баштайт. Анда Адилет сен биздин көрүүчүлөргө корей тилинде бир нерсе деп койсоң. 여러분 재밌게 봐주셔서 너무 감사드리고 저도 앞으로 인스타그램, 틱톡을 열심히 할게요. 화이팅! Анда достор, биздин каналга да катталыңыздар, видео менен бөлүшүп коюңуздар. Корея жөнүндө эле ар кандай видеолор бар, кирип көрүп, маалымат алсаңыздар болот. Бизди Кореяда кимде ким көрүп атса, биздин мекендештер, сиз да ушундай каалооңор болсо, биз менен чогуу видео тартам деген, биз менен байланышып, бизге жазсаңар болот. Ушул сиз жөнүндө кызыктуу маек курабыз. Достор, Адилет жөнүндө кандай пикириңиздер бар, оюңуздар бар, комментарийга жазып коюңуздар. Видео жаккан болсо, лайк басып коюңуздар. Башкалар менен бөлүшүп. Анда эмесе, көрүшкөнчө.